Салам урматтуу дос. Бул каналда сени көргөнүмө кубанычтамын жана ишенем сен башка досторуң менен бул каналда болгон видеолор менен бөлүшөсүң. Бирок эгер сен көрбөсөң, кайра кайтып ушул видеонун баарын көрүп, комментарий жазып, жана эгер подписка кылбасаң, подписка кылып кой. Мага кызыктуу болот. Сен менен ой пикириң менен бөлүшсөң болот комментарийга. Элестетсең, кичинекей наристени 9 ай жүрүп, апасынын курсагында анан бул дүйнөгө келди. Бул дүйнөгө келгенге алгачкы жылдарында ал эч нерсе кылбайт. Кылган нерсеси жеп, ичип, чычмай чынында. Эч кандай үй жыйнабайт, ишак жубайт, тамак жасабайт, чөп чаппайт. Мындай айтканча, сенин сүйүңдү кабыл алыш үчүн эч нерсе кылбайт. Бирок элестетсең, ушул балаңа бир оору катуу диагноз койду. Бир нече жылдан кийин же бир нече убакыттан кийин ал өлүп калышы мүмкүн дейт. Эгерде сен өзүңдүн бир органын бөлүп бербесең де. Мисал айтып коелу, жүрөктү. Түшүнүп турабыз. Жүрөгүмдү берсем, анда мен жашабайм. Десем, эмне кылат элеңер? Албетте ишенем, биз ата-энелер балдарга ушул наристеге бүт барын бергенге даярбыз. Анын өмүрүн сактап калыш үчүн. Бизге бир кызмат кылуу, жакшы көрүнүү, сүйүүсүн мындай айтканча көрсөтүүгө эч нерсе кылганын кереги жок. Элестетсеңер, ушундай эле биз идеалдуу эмес ата-энелер наристеге эмнени да кылбасак даярбыз. Асмандагы идеалдуу атаны элестетсеңер. Ал сени сүйөт. Ал сага бүт барын бергенге даяр. Сенин өмүрүңдү сактаганга даяр. Сен жалгыз жүргөндө ал сени менен. Биз көрбөсөк дагы, түшүнбөсөк дагы. Ушундай Кудай реалдуу. Ал Кудай бар. Ал Кудай сен менен мамиле түзгөндү каалайт. Ушундай эле ата-эне баласын сүйгөндө эле ал дагы бизди сүйөт экен. Ушул Кудай реалдуу. Ал Кудай менен таанышкың келеби? Ал Кудай менен мамиле түзгүң келеби? Анткени ал даяр. Ал бул дүйнөдө сен бактылуу болуп, рахат алып, нукура мамиле менен бул жашоонун маңызын билгенге даяр. Ыйык жазууда мындай сөздөр айтылат. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. 1-Жакан 4:16. Кудайым биз менен жашаганга даяр. Жаныбызда жана бизди сүйөт экенин далилдеп турат. Келгиле чогуу, ушул Кудайга бир табынып сыйынып койбуз. Жараткан Кудай, сен бар болсоң, сени таап, билип, сенин сүйүүңдү сезгенге жардам бере көрчү. Ушуга умтулуп, ушул жашоонун маанызын кандай экенин билгенге жардам бере көрчү. Амин.